Анан демократия деселе, демократияны баягы чуулгандуу иштерге, көтөрүлүшкө колдонбош керек да, жөн эле баягы калп нерсени алып туруп чындай кылып элге таратса эл ишене берет да. Мына ушундайлар дагы бар да арасындачы. Митингке биз митингтерге запрет такыр берген эмеспиз. Горкий деген аянт бар, ошол жерге барып суткалап жатып алып, нени айтсаңар айта берсеңер боло берет. Но только жалган айтпагыла. Жалган айтпагыла, калп немелерди анан элди тиге көтөрүлүшкө чакырып, эки улутту бири-бирине кагыштырып, региондорду бири-бирине кагыштырбагыла, кыла бергиле. Мына Америкада деле Оондун үйүнүн жанынан жер бөлүп берген. Күнү түнү деп ошол жерде кыйкырып эле митинг кылып жүрүшөт. Бизде деле кыла бергиле мына. Анан митингке запрет кылды. Запрет ал жанагы Ак үйдүн алды, соттордун алды, прокуратуранын алдыларына запрет. А Горкий паркына эч кандай запрет жок митингтерге. Бир жылга шайлансын, мыйзамга толуктоо киргизип бериңиз дейт, укуктарды бериңиздер. Биринчи курултайды мен указ менен өткөргөм, эсиңиздерде болсо керек. Указ менен мыйзамга киргизбей койгон депутаттар кабыл албай койгон. Жок, биз турабыз, эмне кереги бар курултайдын, анан биздин полномочиялерди талашат, анан ушинтет, биздин ордубузду ээлеп алат деп. Анан айлам кетип, биринчи курултайды указ менен өткөрүп, анан экинчи курултайга чейин курултайчыларды чогултуп, мына араңарда да отурат ошол кишилер. Депутаттарды чогултуп, эки жакка отургузуп туруп анан айланайындар, талашпайт, бул курултай керек. Депутаттар мисалы 5 жылдын ичинде ар бир айылга барганга үлгүрбөйсүңөр силер. А курултайга ар бир айылдан келет. Айылдын проблемасын айтат. Силер билбейсиңер аны. Ошон үчүн жылына бир жолу чогулуп, проблемасын айтып, түзмө-түз, ортомчусуз менен бийлик менен өкмөттөр менен айтса, анан биз жазып алып туруп ошону аткарганга жакшы болот эми. А силер мыйзам жазасыңар, кабыл аласыңар, чыгарасыңар, силердин алар мыйзам жазбайт алар. Деп отуруп атып алып, араң дегенде уговаривать этип, анан кийин мыйзам кабыл алып, мына жылына бир жолу чогулуп турсун. Анан кийин келип туруп, курултайга келип, маселени айтып, кайра барып туруп, ошо жиберген элине отчет берип, ошо менен анан полномочиясы бүтүп турсун деп, ушинтип сүйлөшүп, анан кийин араң дегенде мыйзамга киргизип, кабыл алып, анан экинчи курултайдан баштап мына мыйзам менен иштеп келатабыз. Анан курултай азыр 4 эле жыл болду, 4-чү жылга кетип атасыңар. Мындай тамтаң баскан баладай да, жаңы чуркап баткан баладайсыңар. Баладайбыз азыр курултай. Анан ошону сразу эле силер айтып атасыңар, келе атка мингиз, сол оң колума камчыны бер, сол колума найзаны бер, келе ап кел деп. Анан эми кичине кое туралы, убакыт өтүш керек. Ар нерсенин өзүнүн убактысы болот. Убактысы келет да. Улумумага жардам бериңиздер. Балдарыңыздар уурбасын. Дуаңыздар кабыл болсун. Аллахым жеңил сыноо берсин. Уулумдун кыйналып жашаганын каалабайт элем. Менин балам дагы балдардын катарында ойногонун каалайт элем. Алладан сурап, эч үмүтүм үзүлбөйт. Балам басып кетет деп ишенемин. Умар катуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Убакытсыз келет. Балким мына биринчи, экинчи курултайларда укмуш көп проблемаларды айтышсыңар. Укмуш көп. А үчүнчүсүндө азайды, төртүнчүсүндө мына андан 5 бетер азайды. Балким барып бир жылда бир жолу курултай эмес, 2 жылда же 3 жылда же керек болсо 5 жылда бир өтүп калса эмне кылабыз анан? Анан баягы түшүнөм мен, курултайдын удостоверениесин көтөрүп алып, баягы 1 жыл болобу, 2 жыл болобу, баягындай барып туруп, мына мен делегатмын деп айыл өкмөт, акимдерге баягы түз киргенге жол ачылат, башка кылат, ишимди чечип бер дейт. Болбосо мен азыр барып туруп трибунадан сени кыйкырам дейт, коркутат. Эми бул баары болбосо дагы жарымы ушундайга барат да. Мунун баарын көрүп жүргөнбүз. 2005 жылы революция болгондо келип туруп тигил немеден баягы революция жасаган кыйкырчак аялдар, кыйкырчак эркектер келип туруп анан коомдук коррупцияга каршы күрөшүү уюму деп түзүп алып туруп анан ар бири бирден удостоверенияны көтөрүп алып барып туруп, мына мен коррупцияга каршы күрөшүүдүн немесимин десе, бизде сабатсыздар көп да. Ошондон коркконунан ишин да чечип берет экен, акча берет экен, взятка ошентип ушул күнгө чейин ошентип келди да, 20 жылга чейин. Анан мен келгенден кийин жок кылдым аларды.
Аны уюмдуда жок кылгыла, андай удостоверениени көтөрүп ушинтип коркутуп жүргөндөр камагыла деп туруп. Ошентип токтотконбуз. Анан эми азыр бул жерде 700 киши отурасыңар, жок эле дегенде бир 500 кишиси ошондой болот да. Ошон үчүн азыр дагы кичине көрөлү алдыда, тажрыйба топтойлу, андан кийин барып анан дагы мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүсүн убагы келгенде мен өзүм айтамын. Убагы келет ар нерсенин. Ар нерсенин өзүнүн убагы келет. Дагы бир нерсе эсиме түшүп атат, мына могу жаңы система кирип парламент жаңыдан шайланбадыбы? 30 округка бөлүнүп, анан ар бир округтан 3төн деп. Муну мен тетиги 2021-жылы конституция жазылып атканда эле мен айткам, мурунку эле 75 округту калыбына келтирели. Баягы 2005-жылда бир мандаттуу округтан келбедик белек 75. Ошонтип эле дегенде мыйзам жазып аткандар, баш мыйзамды жазып аткандар 100дөн ашык киши болчу, 150ге жакын киши. Бардыгы каршы туруп болбой туруп алды. 90 кылалы эң жок дегенде 75 аз болуп калат деп. Анан 90 макул дедик, 90 кылдык. Анан 90ду дагы кылып туруп, баягы эле эски партийный система деп башташты. Анан мен болбой койдум. Жок, бир мандаттуу кылып 90 округка бөлөбүзбү же башка кылабызбы, ошондой кылалы деп талаш тартыш болду. Анан кийин акыр аягында мен макул болдум, айлам кетип макул болдум. Анткени жаңы ишке киришип аткан мезгилим 56-сын 54-ün партиялык тизме менен, 36-сын бир мандаттуу округтардан деп 36 округка бөлдүк дагы, анан кийин партийнийга дагы макул болдук. Эмне үчүн дегенде, ал мезгилде баягы азуусун айга жаныган деп коебузбу кыргызда. Азуусун айга жаныгандар 30 жылдын ичинде 30 премьер-министрдин, 5 президенттин башын жуткандар каршы турду да. Бирөөсү этектен алып тартса, бирөөсү буттан алып тартып атты. Анан макул деп алардын дагы эмесине кылдым. Анан ошону алып туруп конституцияга киргизишпедиби, долбооруна. Моинтип шайланат, анан тигинтип шайланат, анан момундай деп. Анан мен токтогула дедим. 90 депутат деп эле жазып койгула, конституцияны жыл сайын алмаштырып отурмак белек. Кокус эгер керек болуп кала турган болсо. 90 депутат шайланат, 90 депутат иштейт. Булардын шайлануу тартиби жана башкалары конституциялык мыйзам менен эле аныкталат деп койгула деп туруп, анан 90ду калтырып конституцияны кабыл алып бекитип койгонбуз. Ошон үчүн конституцияны алмаштырган жокпуз дагы, мыйзамды алмаштырып, мына эми азыр убакыт келди да. Убакыт келгенден кийин мыйзамды алмаштырып, анан 30 округка бөлүп туруп, эл түздөн түз өзүлөрү шайласын деп туруп, силерге мына өзүңөргө укукту бердик мына. Анан мына 90 депутатты өзүңөр шайлап бердиңер. Мен муну мен эмнен айткым келип атат, ар нерсенин убагы келет. Силердин да мандат алчу убагыңар келип калат, келгенде мен өзүм эле айтам. Өзү эле белгилүү болот ошон. Ошон үчүн чыдап туруңуздар. Так, Курманалиев Өмүрбек Жумакадырович, Нарын району, жогорку Нарын кесин жандандырып бериңиздер дейт. Буган инвесторлор көп, катар менен 3 кес курганга инвесторлор көп. Бүгүн болсо бүгүн, эртең болсо эртең баштайбыз деп турат. Бирок баягы 37 миллион долларды билесиңер, 37 миллион доллар биздин мойнубузга илинип калган. Жебеген самсак акча төлөп атабыз азыр. Ал жогорку эл аралык соттон барып утуп алыптыр Россия тарап. Русгидро. Утуп алыптыр, аныбыз азыр 51 миллион долларга чыкты штрафы менен. Биз азыр талашып тартышып атабыз. Жок, биз төлөбөйбүз. Эчтеке курулбаса, контейнерлер турат, 500 миң доллар кеткен эмес ал жерге. Деп, бирок баары бир эми мойнубузда илинип турат. Ошол маселе чечилип бүтмөйүн, бул кес башталбайт. Бирок азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ушу Кудай буйрса 26-жылы чечебиз аны. Башка бир булактарын алабыз дагы, ошол теласын 37 миллион жебеген самсак акчаны төлөйбүз. Каалайбызбы, каалабайбызбы, төлөйбүз мына. Мына ошол кездеги бийликтин кетирген катасын кесепетинен. Ошондон кийин анан бул кести башка бир компаниялар менен улантсак болот. Анткени келишимде ошентип жазылып калган. Русгидро салат анан деп. Ал келишимди убагын күтпөй туруп эле бир тараптуу биз жокко чыгарып салыппыз да. Баягы парламентке жиберип эле жокко чыгаргыла деп кыйкырса эле парламент жокко чыгарып коюптур. Эл аралык сот эмне? Эл аралык сотко деген факты керек. Ал факты турат. Булар келишимдин мөөнөтү бүтө электе эле силер бир тараптуу чыгып кетипсиңер, ошон үчүн төлөгүлө деп койгон да. Так, айылдарда маданият үйлөрүн салуу дейт. Эми айылдардагы маданият үйлөрүн азыр кое туралы эрте айылдарга. Айылдардагы маданият үй иштебейт ал, толук кандуу иштебейт да.
Bir ayda bir иштесе, 2 күн иштесе иштейт, болбосо анын содержаниясы деген бар, свети деген бар, башкасы бар. Райондун борборлорундагыларды жаңыртып атабыз. Жаңыртабыз, ошол райондун борбордогуларды тыңыраак иштетип алалычы. Анан кийин айыл чоңоюп 5000 түтүн, 10.000 түтүнгө жеткенден кийин ошондо айтсак болот да. Мына мен деле ошол айылымда берки кошуна айылда маданият үйү турат. Эчтелик ким деле колдонбойт. Анда санда bir артисттер барып концерт койбосо неме деле турат. Азыр мектептерди биз жана актовый залдар менен салып берип атабыз. 100-200 киши бата турган. Ошондой колдонуп тургула айылдарда. А так маданият үйлөрү деп неме кылбагыла. Мен мунун үчүн айтып атам, дегил аткаруучулар, аткаруу бийлиги. Ушу сурам деле анан ушул жерге маданият үйүн салып ийели деп госстрой жөн эле акчаны коромжу кылып ийбегиле деп атам да. Так, Москва районунан келген делегат таштанды күйүп иш болуп турат дейт. Эртең барып мен таштанды заводун ачам, ачылышы болот. Көрүп келдиңер болуш керек, көргөздүк делегаттарга деп аткан. Азыр анын мощности 1200 тонна таштанды иштетет, а бизден Бишкектен 800 эле чыгат экен. Азыр ошо Кара-Балтадан бияга кеминден баштап таштандылардын бардыгын бияка чогултуруп алып келип төктүрөбүз. Аны бай прессовать этип бирдеме кылып жолдорун таап, аны эме кылат. Эми ал күйүп жаткан таштандыңар Кудай буйрса эмдиги жылы жок болот ал. Так. Карабаева Айсалкын Раевна Ош шаары дейт, Ош шаарынан келген экен. СИЗОдо камакта жаткандарга шарттар начар, печкаларын алып коюп жатышат дейт. СИЗО эми курорт эмес да. Ошон үчүн СИЗО. Анан печкаларды уруксат жок. Ал жерде акча төлөбөйт светке. Күнү түнү дебей сайып коет, свет кетип атат. Мамлекеттин эсебинен биз төлөйбүз. Мына силердин чөнтөгүңөрдөн чыга турган акча. А өзүнүн ичиндеги жылуулугу жетет аяга. Мен деле бир эмес 2 жолу камалып чыктым. Бирөөндө 9 ай жаттым, экинчисинде 3,5 жыл жаттым. Эч жалоbat еттимби бирөөнө? Эткен жокмун. Чыдадым, анткени СИЗО деген СИЗО, түзөтүү колония деген түзөтүү колония. А жерден адамдар түзөлүп чыгат. Мурда бузулуп чыкчу, азыр эми мындан ары түзөлүп чыгат. Көрүп атасыңарбы интернетте кандай режим кирип, кандай тартипке келип калган түрмөлөрдүн ичи. Бүт тартипке келтиргенбиз. Азыр мурда элдерден кыйнап акча алып, үй бүлөсүнөн тамак киргиздирип, ушинтип атчу эмес беле? Араңарда эми болсо керек, тууган уруктар, жакындарыңар мисалы. Азыр кайра наоборот үйүнө акча берет мына. Иштеп, завод, фабрикалар, тигүү цехтери, жана башка тоок фермалары ичинде иштеп атат. 3 маал тамагы бекер, кийими дагы бекер. Мурда мына мен отурганда баягы чокойлорду жана неме го, каучуковый чокой бар го деге, тапчка. Ошолор жыртылып калганда зым менен бүрүп алып кийип жүрчү. Кыштын күнү мына. Зым менен бүрүп алып кийип жүргөндөр болчу. Эми эчтекеси жок, туугандары жардам бербейт, тамак аш бербейт, кийим бербеген балдар бар болчу. Азыр бардыгы бирдей кийим, роба менен, форма менен жүрөт мына. Башынан бутуна чейин зыңкыйган сапожкаларды кышкысын өзүнчө, жайкысын өзүнчө кылып туруп тигип мына берип атабыз мына. Ошон үчүн түзөлүп чыгышат да. Тигүү цехтерин койгонбуз. Эркек аялы дебей ошону үйрөнүп атат азыр. Чыккандан кийин дароо эле ошо тигүү цехтерине барып туруп иштегендей кылабыз. Так. Булар камалгандардын көбү эми албетте баягы бир 100% эле идеалдуу нерсе болбойт. Бир 10% жаңылыштык болот, же болбосо ушуну ката кетирүүчүлүк болот. Камалгандардын арасында эми ревизия кылып көрсө, ошо бир 10% мындай адилетсиз камалгандар дагы болушу мүмкүн. Эми мен аны айта албайм момундай депчи, эми жаңылыштык болот да, эми сот тарабынан, тергөө тарабынан дегендей. Бул жагын карап атабыз.